Ошол 4 мезгил жаз, жай, күз, кыш, кыштагы кыш өзү ороп коет, өзгөчө мезгил болуп эсептелет. Анан жаз, жай кайра кыздарыбыз жылаңач болгонду баштайт да. Бир кызга барып айтсаң, мисалы жөнөкөй эле. Барып сүрөтүң берчи же сүрөткө тартып алайын сени дейсиң. Бир кыска юбкачан кызга айтасың ушинтип. Баягы кыз не дейт? Неге дейт? Мен күндө карап жатардан, турардан мурда карап жатам сени. Уятыңыз барбы? Сиз кандай түшүнүксүз адамсыз, кандай акмаксыз дейт да. Намыс ойгонуп кетет ошол учурда. Бирок соцсеттерге коюп атат. Аны каалаган учурда, каалаган жерде ар ким көрүп атат да. Намысы жок, жылаңат жүргөн кыздан күчтүү бала төрөлбөйт. Күчтүү баланы тарбия кыла албайт ал. Ошондуктан мен айтарым, жолук кийини, мисалы карасаң, бир жолу мындай көзүңө чейин неме кылып ал дебейм. Жолук кий, акырын түшүнүгүң өсөт, көз карашың өсөт, китептерди көбүрөөк оку. Эйнштейнди окуй бербей, диний китептерди дагы окуп тур. Айтор, урматтуу эже карындашым, колунан келишинче аракет кыл өзүңдүн намысыңды сактаганы. Интернетке чыгарат экенсиң ал сүрөтүңдү. Экрандын бул жагындасың сен, ичиндесиң. А сыртында алгашы бар, бандити бар, уурусу бар, туурусу бар, жаманы жакшысы бардыгы көрөт сени. Ар кимге ар кандай ой пикир келет билесиң, сенин сүрөтүң не деген ойлорго, не деген иштерге себепчи болуп калат. Ошондуктан ойлон.